Бүгін сабақ көп мүчө множители. Множители деген бұл көп мүчө деген сөз кыргызчасы. Көп мүчөлөр. Англисчасы polynomials. Көп мүчө деген бұл бир мүчөдөн турат. Бир мүчөгө 3 болушу мүмкүн. 3a болушу мүмкүн. 3ab 4a квадрат b c же болбосо минус болушу мүмкүн. Минус 4 болушу мүмкүн. Ушул нерселер көп мүчө деп аталат. Ал эми булардын суммасы көп мүчө деп аталат. Мисалы, a квадрат кошулган b бул көп мүчө. X квадрат кошулган 2x минус 1 бул көп мүчө. X 4 даражасы кемитилген 1 бул көп мүчө. Эми көп мүчөлөрдүн арасынан биз кашааны ачуу деген. Көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүү деген теманы өтөбүз. Же болбосо көп мүчөнү көп мүчөгө кошуу. Мисалы, кошо турганда кандай кылабыз? 3a кошулган 2a десек, бул 5a'га барабар. 3a кемитилген 2a десек, бул a'га барабар. Эмне кылабыз? Коэффициенттерин эле жөнөкөй сандар сыяктуу кошуп кое беребиз да. Ал эми 3a менен 4b'ны кошо албайбыз. Анткени булар окшош эмес да. Дагы 3a менен 3a квадратты ушул жерден кошо албайбыз. Кошо алыш үчүн даражалары окшош болуш керек. Бул жерде даражасы 1. Демек окшош эмес. Бирок 3a квадрат b менен 5ba квадратты кошо алабыз. Неге дегенде, бул жерде да a квадрат бар, бул жерде да a квадрат. Бул жерде b квадрат бар, бул жерде бул жерде b бар, бул жерде b бар. Демек экөө окшош мүчө болуп эсептелет. Окшош мүчөлөрдү топтой алабыз, кошо алабыз. Бул жерден 5ке 3 кошсок 8. 8a квадрат b болуп эсептелет. Көп мүчөлөрдүн бири-бирине кошуп атканда ушундай. Ал эми көбөйткөндө болсо даражалардан эсеп чыгарганбыз, ошолор сыяктуу эле да. Бул жерде кандай болот? a квадрат кошулган 1, b кошулган b'нын даражасы 1 кошулганча. Бул жерде 3ке 3'тү көбөйтөбүз. 9a куб b'нын 4-даражасы. Эми ушул көп мүчөлөр тууралуу кыскача формулалар. Көп мүчөлөр тууралуу кыскача формулалар. Кандай формулалар бар? a квадрат минус b квадрат. a минус b, a плюс b. Бул биринчи формула. Биз муну далилдей турган болсок, аны ага көбөйтөбүз. Кашаны ачканда таратуу жол менен көбөйтөбүз да. Биринчи аны ага көбөйтсөк, a квадрат. Аны b'га көбөйтсөк, ab. Ал эми минус b'ны ага көбөйтсөк, минус ba. Минус b'ны b'га көбөйтсөк, минус b квадрат.
Бул жерде окшошторду издейбиз. Окшоштордун АБ менен БА окшош. Бул теорема что 4 көбөйтүлгөн 3, 4 көбөйтүлгөн 4, 4 көбөйтүлгөн 3 дегенге барабар да. Демек экөө кыскарып кетет. Ошондо жооп А квадрат минус Б квадрат. Баары эле өзү чыкты, кашаны ачып койсок. Бул формулада. Анан А куб кошулган Б кубтун формуласы. Бул А кошулган Б А квадрат минус АБ кошулган Б квадрат. Муну дагы ошол эле жол менен кашаны ачсак, кыскарып келип ошол чыгып калат. Мисалы, Аны Ага көчсөк, Аны А квадрат көчсөк, А куб. Аны АБга көчсөк, А квадрат Б. Аны Б квадратка көчсөк, АБ квадрат. Андан кийин Бны А квадратка көчсөк, Б А квадрат. Буга көчсөк минус А Б квадрат. Андан кийин кошулган Б куб болот акыркысы. Кыскарталык. А квадрат менен А квадрат Б менен Б А квадрат экөө окшош. Неге? Анткени мунун даражалары А менен Аныкы квадрат даражасы, Бныкы 1. Демек ушул экөө окшош. Демек ушул экөө кыскарат. Башка кайсы окшош? А менен Б квадрат, А Б квадрат окшош. Окшошторду кыскартабыз. Көп мүчөлөрдө окшошторду кыскартсак, бул менен бул кыскарды. Бул менен бул кыскарды. Демек, жооп кайсы калат экен? А куб кошулган Б куб калат экен. Формула доказать этилди. Демек, ушул формулаларды колдонобуз да. Ал эми эгер бул жер минус болуп кала турган болсо, А куб минус Б куб боло турган болсо, могул жак жагы минус болот. А бул жак жагы болсо плюс болот. Дагы кандай формулаларды билебиз? А кошулган Бнын квадраты. Бул формуланын кашаны ачабыз. 2АБ кошулган Б квадрат. Бул кантип келип чыкты десең, кайра эле жанагы кашаны ачуу жол менен келип чыгат. Аны Ага көчсөк А квадрат, АБ, Бны Ага көчсөк БА, Б квадрат. Бул жерден эмне чыгат? А квадрат, АБ менен БА экөө окшош. Демек экөөнү кошсок, коэффициенттерин кошобуз. Б квадрат. Демек формула доказать этилди. Демек эгер бул жер минус болуп кала турган болсо, бул жагы да минус болот. А квадрат минус Б квадрат болсо, А квадрат минус 2АБ кошулган Б квадрат. Ушул формулаларды колдонуп, биз эсеп чыгарып көрөлүк, а? Так, бул жерде көп мүчөлөргө ушул көп мүчөлөрдү көбөйтүүчүлөргө ажырат деген тема экен. Биз ушулардан суроо чыгарып көрөлүк. Мисалы, 4-нчү ушул жерден кайсыл формулага окшош турат? Эгер биз 36-ны 6-нын квадраты десек, бул биринчи формулага окшошот. Демек, бул P минус 6
b минус b плюс 6. Көбөйтүүчүлөргө ажыратсак ушул. Мындан кийинки 12 суроону чыгарып көрөлүк. 5 кашаны сыртына чыгарсак, x куб 40 деген 8 бар, Бул x куб минус 8 деген 2-нин кубу да. Же болбосо 2-нин кубун деде кылып койсок болот. Деп койсок болот да. 2-нин кубу 8, y-nin кубу. Бул кайсыл формулага окшошуп атат? Бул уже экинчи формулага окшошуп атат. Бул жерден дагы бир формуланы жаза кетейин. Бул экинчи болду, бул үчүнчү болду. Төртүнчү формулабыз a кошулган b куб деген бар. A кошулган b куб болсо, a куб мунуку a куб кошулган 3a квадрат b 3a b квадрат кошулган b куб. Ошол нерсе бул дагы 4-нчү формула. Эми эсепке кайтсак, төмөндөгү x куб минус 2y куб деген кайсыга окшошуп атат? Бул биздики экинчи формулага окшошуп атат. Экинчи формуланы карасак, 5 көбөйтүлгөн, x'тин ордуна a'ны койсок, x 2y куб болот атабы? Демек, жөн эле 2y экен. Бул жерден a квадрат x квадрат. Тиги жер минус болсо, бул жер минус болсо, бул жер эмне болот экен? Кошуу болот экен. Бул жер минус болсо, бул жер кошуу болот экен. Демек, биздики кошуу. Кошулган a b дейт биздики x анан 2y. Бул эмне болот? 2xy кошулган b квадрат 2y квадраттыкы деген 2y квадрат болот да. Демек 2y квадрат эмнеге барат? 4y квадратка. Демек, көбөйтүүчүлөргө ушинтип ажыратат экенбиз. Дагы бир көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун жолу бар. Андан мурун эгер ушул формулага окшошкондорду ушул түрдө ажыратабыз. Мисалы 14-чү мисалы t-нын 6-чы даражасы минус 64. Муну кантип ажыратабыз? 64 деген эмне бул? 2-нин 6-чы даражасы да. Демек, t-нын 6-чы даражасы минус 2-нин 6-чы даражасы. t куб квадраты 2 кубтун квадраты десек болот да муну. Бул кайсы формула? Биринчи формула. t куб кошулган 2 куб t куб кемитилген 2 куб. Бул жерден кайсы формулалар келип чыгат? Ошол формулага салабыз. Бул болсо экинчи формула экен. Экинчи формула боюнча t кошулган 2 t квадрат минус 2t кошулган
2'nin квадраты. Бул жерде болсо геометрия болгондо t минус 2 t квадрат бул жагы кошулуп калат 2t кошулган 2'nin квадраты. Демек, ушинтип көбөйтүүчүлөргө ажыратат экенбиз. Бул формула жолу менен көбөйтүүчүлөргө ажыратуу. Дагы бир жолду үйрөтөм. Мисалы 35-де 6x квадрат кошулган 23x кошулган 20. Муну кандай ажыратсак болот? Муну морек жерде биринчи мүчөнү карайбыз. Анан акыркы мүчөнү карайбыз. Муну көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз 20-ны. 4, анан 5. 6-ныкы 3x, анан 2x. Кайчалаш көбөйтсөк 4-тү 2x-ка көбөйтсөк 8x, 3-тү 15-ке көбөйтсөк 15x, экөөнү кошсок 23x. Демек, ушундай боло турган болсо, 23 чыкса, анда ушунун көбөйтүүчүлөрү болуп эсептелет. 2x кошулган 5. Ал эми, допустим, мунун 4-тү 5-ке көбөйтүп атпайбызбы? 5-ти 4-кө көбөйтсек деле ошондой болушу мүмкүн да. Туурабы? Анда кандай болуп калмак? 4 жөнүндө 3 12x, 5 жөнүндө 2 10x, бул 22x чыкмак. Бизге эмне керек эле? 23x чыкмак. Демек, мындай түрдө ажыраткан туура эмес экен. Бизге эмне болуш керек? Кайчылаш көбөйткөндө ошо көбөйтүүлөрүнүн суммасы ортодогу мүчөнү бериш керек. Демек, ошондо жооп туура чыгат. Мисалы, башка суроо. 6x'ти мындай деп деле кылсак болмок да. Көбөйтүүчүлөрү 6x, анан x да. Кайчылаш көбөйтсөк 24x кошулган 5x. Бул эмнеге барабар? 29x барабар. Демек, 23x чыккан жок. Демек, биз жооп туура эмес демекпиз. Ал эми эгерде 6x квадрат 29x плюс 20-ны ажыраткыла десе, анда ошондой туура чыкмак да. 6x, x. Кайчылаш көбөйтсөк 24x кошулган 5x барабар 29x. Демек, ушунун көп мүчөгө ажыратканда эмне болот экен? 6x кошулган 5, анан x кошулган 4 болуп эсептелет. Действительно, кашаны ачып көрсөк, ушул чыгат. Биринчисинин кашасын ачып көрөлүк. 3x'ти 2x'ка көбөйтсөк 6x квадрат. 3x'ти 5-ке көбөйтсөк 15x. 4-тү 2x'ка көбөйтсөк 8x. 4-тү 5-ке көбөйтсөк 20. Жооп 6x квадрат. 15x'ка 8x'ти кошсок 23x кошулган 20. Демек, көбөйтүүчүлөрүн туура таптык деген сөз. Бул көбөйтүүчүлөр деген, мисалы, 15-тин көбөйтүүчүлөрү 3 анан 5 болот атпайбы? Ошол сыяктуу эле көп мүчөнүн дагы көбөйтүүчүлөрү бар экен. Бир көп мүчө көбөйтүлгөн көп мүчө болуп калыш керек. Бул жерде 3x кошулган 4, көбөйтүлгөн 2x кошулган 5. Муну деле ошондой жол менен ажыратсак, жооп туура чыгат экен. Дагы бир ушул эле нерсеге, дагы бир мисал. X квадрат кошулган 2x кошулган 1 десек, бул кайсы формулага окшошуп атат? А кошулган b-нын квадраты деген формула бар. 2ab кошулган b квадрат.
Ушул формуланы колдонсок кандай болмок? X кошулган 1дин квадраты туурабы? Же болбосо мунун көбөйтүүчүлөрү x кошулган 1, анан x кошулган 1 деп коймокчу. Муну беркинте жол менен чыгарсак, x десек, кайсылаш көбөйтсөк, x кошулган x барабар 2x чыкмак. Демек, ошол эле жол менен бул да туура чыкмак. Ал эми мындай болсочу, 2x квадрат минус x минус 1 боло турган болсо, көбөйтүүчүлөргө ажырат десе, 1ди 1ге көбөйтсөк 1 чыгат. Бизге эмне керек? Минус 1 чыгыш керек. Демек, бирөөнү минус кылыш керек экенбиз. Эми минус кайсылаш көбөйтсөк, минус x кошулган 2x барабар x. Бизге эмне керек? Минус x керек. Демек, минусту астына коет экенбиз. Үстү плюс эле. Демек, бул жер плюс болуп калат. Плюс x минус 2x барабар минус x. Демек, жооп туура чыкты. Минус x чыкты. Демек, ушул нерсе туура болгондуктан 2x кошулган 1, анан x минус 1 мунун көбөйтүүчүлөрү деп коет экенбиз. Башка мисал 8x квадрат минус 8x квадрат минус 7x минус 1 болсун. Муну көбөйтүүчүлөргө ажыратсак, эмне алат экенбиз? 1 анан 1. 8дики 4x анан x да. Бирөөсү минус болуш керек, мунусу минус кылсак деле 4x'тен x'ти кемитсек 3x. Бизге эмне керек? Минус 7x. Демек, бул туура эмес. Бияга минус кылсак деле минус 4x кошулган x барабар минус 3x чыгат. Демек, бул туура эмес. Демек, муну 4x дебей 8x десек болот да. 8x деп туруп мунусу минус десек, кайсылаш көбөйтсөк, минус 8x кошулган x барабар минус 7x. Минус 7x чыкты, демек, мунун көбөйтүүчүлөрү эмне экен? 8x кошулган 1 x минус 1. Көбөйтүүчүлөргө ушинтип ажыратабыз. Эми бир мисал чыгарып берейин. Мону чыгаралык. 8x жок 8m квадрат минус 6m минус 9. 3 десек, 4m десек, 12ден муну минус десек, 12ден 12m минус 3m десек, жооп 9m. Бул туура эмес болуп калат экен. Муну кичине башкачараак ойлонолук. 4 деген эмне бизде? 4 18 болуп алат. 3 4 2 десек 12 4m'ге 2m'ни көбөтсөк 8m квадрат, 3гө 3'тү көбөтсөк 9, бизге бирөө минус болуш керек. Эгер биз муну минус десек, кайсылаш көбөтсөк минус 6m кошулган 12m барабар 6m чыгат экен. Бизге эмне керек? Минус 6m. Демек, астыңкысын минус кылат экенбиз. Астыңкысын минус кылсак, бизде минус 6m чыгат экен. Демек, мунун көбөйтүүчүлөрү эмне экен? 4m кошулган 3 анан 2m кемитилген 3. Жооп ушул. Эми ушул видеону колдонуп, ушул формулаларды колдонуп, ушул YouTube видеосунун астына
Могу эсептер берилген. Бул эсептерди көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла деген. Астында жооптору бар. Жоопторун карабастан биринчи эсептерди чыгарып ал, андан кийин ажыратып көр. Суроолор болсо кайра жазып койсоң болот.